Урматтуу коллегалар, кечээ сиздер менен чогуу комиссия түзгөнбүз. Комиссияга ар бир фракция өзүңүздөрдүн мүчөлөрүңүздөрдү сунуштагансыздар, бир мандаттуулардагы. Ошол бүгүн эртең менен бизге тапшырманы койгонсуңар, эртең менен биз иштедик. Комиссия ушундай чечимге келди. Ал жерде көп талаш болду. Эки вице-спикерди көбөйткөндүгүн себеби, ал эки вице-спикерди бир мандаттуулар суранышты. Маселе ушундай. Талант Турдумаматович, комиссиянын чечимин сиз добушка коюңуз. Эгерде ал өтпөсө, андан кийин кирели калган маселеге. Анда дагы обсуждать этсек болот. Ошону сизден сураныч, добушка коюп бериңиз. Ошо менен кетели. Биз өзүбүзчө комиссия түзүп алып сиздерге сунуштап аткан жокпуз. Сиздер баарыңыз ошо палата кече сунуштаган добуш берип бизди жөнөткөнсүңөр. Ошо комиссиянын жыйынтыгын азыр сиздерге комиссиянын төрагасы доклад кылып түшүндүрүп берди. Ошону добушка коюп, ошо менен жылалы, өтпөсө, анда 7-ни, анда 9 кылабызбы, 12 кылабызбы, андан кийин кирсек болот. Рахмат. Рахмат, урматтуу коллегалар. Добуш берүүгө өтөбүз. Азыр 4 микрофонго, 4 кишиге, турган кишилерге сөз берем, калганыңарга, чыккандарга сөз бербейм. Добуш берүүгө өтөбүз. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Бир жигит айтып өттү, азыр комитеттерди алыш үчүн айтып атат деп. Өзүңөргө буйрсун. Бүтүн Кыргызстан фракциясы бир да комитет албайт. Бизге элдин кызыкчылыгы керек, жогорку кеңештин эффективдүү иши керек. Биз чуркап барып комитетте эле коёюн, кабинетте эле коёюн деген фракция эмеспиз. Өзүңөргө буйрсун, жыйынтыгында дагы өзүңөр жооп бересиңер кийин. Biz iştin kızıkçılığı için aytып атабыз ушул маселени. Азыр bir коллегам туура айтты. Мен ошол Султан Айжигитов мырзадан сурайын дедим эле. 4 төраганын орун басар эмне иш кылат? Эмне иш кылат алар? Мына ошолорго айлык көтөрүлөт, ошолорго автоунаа берилет. А комитеттерге эмне берилет? Эч нерсе берилбейт. Иштен башка эч нерсе берилбейт, туугандар. Иштен башка эч нерсе жок. Мына ошого biz komitetlerdi, jana Arslan Kasmaklı'nın ayткандай, иштейм деп жулунуп аткан азаматтарга иш менен камсыз кылыш керек, бериш керек. Маданияттын маселеси айдалбаган таладай болуп жатат. Адабияттын, тил маселеси айдалбаган тала, миграция маселеси, агрардык маселе. Мына биздин сугат жерлер жылына канча 100 000 гектар жерлер сугат жерлерден кетип баратат. Ирригациялык системанын баары жокко учурап атат. Биз недропользование менен экология экөө бири-бирине карама-каршы келет садагалар. Недропользование бұл кирешенин аркасынан иштейт. А экология айлана чөйрөнүн тазалыгын сакташ үчүн иштейт. Тала түздүн, таштардын баарын аткылап, алтын алабыз деген недропользовательдер болот. Жок, бизде бул жерден суу булганат, мал булганат, чөп булганат деп кыйкырган бул экология комитети болот, садагалар. Аралаштырбагыла экөөнү. Жана карышкырды дагы бир короого, койду дагы бир короого камап кое турган болсок, эки короо куруунун кереги жок деген сөздүн кереги жок бул жерде. Biz dagы bir жол айтабыз, бир да комитетиңерге мурдубуз бүткөн жок. Буйрсун өзүңөргө. Экинчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына биз кече бардык фракциялардын жана мүчөлөрүн алып комиссия түзгөнбүз. Комиссияга ишенбөөгө бул жерде эч кандай негиз жок. Бул биринчиден. Экинчиден анча-мынча нерселер камтылбай калган. Бул жерде мен өзүм жеке оюмду айтып кетейин. Комитет по социальной политикеге миграцияны кошуп койсок болот. Бул бир. Экинчи маселе мынагу 7-чи комитетке транспорт, коммуникацияны, аграрный политика менен и развитие регионовду кошуп кетсек болот. Биз оптимизация жөнүндө катуу сүйлөп атабыз. 7 комитет уже чечилди. Сиз ошол кечеги иштеп чыккан комиссиянын ар бир фракциянын өкүлдөрү болгон, ошол нерсени колго салыңыз. Эгерде өтпөй кала турган болсо, анда структураны башкадан карасак боло берет. Рахмат. 6-чы микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Талант Турдумаматович. Эми ишке кирсек жакшы болот эле да. Чындыгында көп сөз толук жок да. Анан бул комиссия сунуштады. Ар бир фракциянын өкүлү болгон ошол жерде. Талкуулоо кылдык биз. Эми ошону добушка койсоңуз, өтпөй ал башка, бирок
менимче бул жерде ар бир фракциянын өкүлү болгон. Ушул жерде айтса болмок сунуштарды. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат. Туура, ар бир фракциядан экиден өкүл болобу, бирден өкүл болобу айтор кирген, бирок ошол фракциянын комиссиянын мүчөлөрү кайра барып фракция менен иштебегендиги мына көрүнүп турат да. Фракциялар айтып атат башка нерсени, ичиндегилер башка нерсени. Ошондуктан азыр бул сунуш өтпөй калышы мүмкүн, урматтуу депутаттар. Келиңиздер анда танапис кылалы дагы. Ар бири ушул жерде кол койгон өзүнүн өкүлдөрү барып иштеп койсун. Өтпөй калса, мына ошону мен предлагать этип атам. Өтпөй калса, кайра барып жакшына иштейли. Эч асылган жок баке, мен өзүм да айтып атам. Сизге эч ким асылган жок. Сиз жалгыз эмессиз да, туурабы? Сиз жалгыз, сиздин фракция боюнча маселе болгон жок. Башка маселе боюнча да болуп атат. Ошон үчүн эгер өтпөй калса, кайрадан барып дагы иштеп, кайра келели. Марлен Абдурахманович, эске алабыз. Урматтуу коллегалар, кече күнү мына комиссия түзүлгөн, бардыгы фракциялардан жана депутат топтордон катышкан, фамилиялары катышкандардын: Сулайманов, Төрөбаев, Ашимова, Урмонов, Сыдыгалиев, Бекешев, Токтошев, Мамасадыков, Икрамов, Түмөнбаев, Сыдыков, Сатыбалдиев, Масалиев, Ажигитов. 14 киши. Ошондуктан жумушчу топтун сунушун доошко коюшум шарт. Доошко коем. Жумушчу топтун маалыматын уктуңуздар. Доошко коем, доош бериңиздер. Мен сунуш кылам, кайра кайтып келиңиз. Бул жерде азыр түшүнүксүз болуп калды. Кайра кайтып доошко берип коебуз. Бир жолу биздин сураганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Так. Регламенттин талаптарына ылайык ушундай норма бар. Сунуш келип түшүп атат. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Адахан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, Конституция күчүнө кирген. Азыр Талант Турдунович абдан туура чечим чыгардыңыз. 6-беренесинде жазылып турат. Ушул Конституция жогорку юридикалык күчкө ээ жана Кыргыз Республикасында түздөн түз колдонулат. Биздин мындан кийинки иштей турган регламентибиз конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Туурабы? Конституциялык мыйзам. Ушундай макамга ээ болду. Конституциялык мыйзамга ээ болгондон кийин ошол талап менен кабыл алынат. Эгер экинчи конституциялык мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар конституция негизинде кабыл алынат. Андан кийин бүтүндөй конституциянын талабына каршы келген мыйзамдар каршы келип калса, конституция түздөн түз иштейт, чекит, бүттү, башка түшүнүк жок. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Ишеним фракциясы Урмонов. Кайра доошко коюңуз дагы бир жолу. Урматтуу коллегалар, өзгөчө комиссиянын мүчөсү болуп кол коюп, азыр каршы добуш берип аткандар. Анда комиссияга кирбеңиздер. Макул болбой, кол коюп алып турган бул жерде каршы добуш баскан бул эмне дегендик? Beşinci mikrofon. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына биз бүгүн азыр дагы бир тарыхый окуяга же болбосо тарыхый дагы бир парламенттин атына шек келтире турган болуп атабыз. Азыр ушул жерде бир эки маселе көтөрүлүп атат. Комитеттер боюнча эгерде маданиятка, анан агрардык комитетке каршы болом десеңиздер, анда азыркыдай кылып дагы өттү кылып кое бересиздер анда. Бул жерде мына көпчүлүк чыгып сүйлөгөндөр дагы ушул агрардык комитетти, бул биздин ашказаныбызга болсо, маданият комитетин башказаныбызга деп эсептегендер айтып атышат туугандар. Мен дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Могу соц комитеттин ичинде бул убакка чейин да жазылган эмес. Азыр дагы жок болуп атат. Маданият деген жок. Комитеттин ичинде дагы жок болуп атпайбы бул убакка чейин. Эми маданиятты өзүнчө кылалы, ошого адабиятты кошолу деген сөзгө каршы чыга турган болсок, анда биз маңкуртпуз. Birinci mikrofon.
урматтуу депутаттар, урматтуу төрага кайрадан добушка коюшуңузду суранат элем. Андан кийин мына баарыбыз, мен кече баарыңыздардан суранып кеттим эле, сүйлөгөн сөзүбүз менен жасаган жумушубузду алып келсин деп. Ар бир фракция, депутаттык топтор ишеним көрсөтүп, биз комиссия түзгөнбүз. Бүгүн биз бири-бирибизге ишенбей отурсак, эл бизге кантип ишенет? Раз комиссия өзүнүн чечимин чыгарып келдиби? Шуну колдоп, ошол комитеттердин ичине азыркы айтылып аткан сунуштардын баарын кошуп иш алып барсак болот. Биз баарыны толук кандуу түшүнүп отуруп, бирок бул жерде кичине бир аброй топтош үчүн ар кандай сөздү сүйлөп атабыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, дагы бир жолу суранып кетем. Кылган ишибиз менен сөзүбүздү дал келтирели. Рахмат.